Саламатсыңарбы балдар? Мен Кыдыкова Айнура Табалбиевна, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Биз бүгүн кыргыз тил сабагынан сүйлөмдүн ээси деген теманы өтөбүз. Бүгүнкү сабактын максаттарын жана көрсөтүчтөрүн айта кетейин. Бүгүнкү сабактын максаттары жана көрсөткүчтөрү. Жаңы лексика менен таанышасыңар, сүйлөмдүн ээси жөнүндө билесиңер жана кебиңерде пайдалана аласыңар. Кыргыз тилин туура сүйлөп, жазуу жана оозеки көндүмү өнүгөт. Күндөлүк турмушуңарда сөздөрдү туура колдоносуңар. Сүйлөө маданиятыңар калыптанып, өзүңөргө ишенүүчүлүк өсөт. Жаңы лексика менен таанышсаңар, сүйлөмдүн ээси жөнүндө маалымат алсаңар жана кебиңерде пайдалансаңар, кыргыз тилин туура сүйлөй алсаңар, жазуу жана оозеки көндүмүңөр өнүксө жана күндөлүк турмушта сөздөрдү туура колдонсоңор, сүйлөө маданияты калыптанса, өзүңөргө ишеничтүүлүк өссө. Балдар, сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Сүйлөмдө ким эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет. Ээнин ар түрдүү белгиси баяндооч аркылуу берилет. Мисалы, бир кедей товарларын калтырып кетет. Ким товарларын калтырып кетет? Кедей. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси кедей. Көпөс анын товарларын сактап калмак болот. Ким анын товарларын сактап калмак болот? Көпөс. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси көпөс, анткени ким деген суроого жооп берип атат. Кедей көпөс сапардан кайтып келет. Ким сапардан кайтып келет? Кедей көпөс. Сүйлөмдүн ээси кедей көпөс. Кедей көпөс бай көпөстөн товарларын сурайт. Ким бай көпөстөн товарларын сурайт? Кедей көпөс. Бул жерде сүйлөмдүн ээси кедей көпөс. Ушул сүйлөмдөрдүн ичинен балдар, көпөс жана кедей деген сөздүн лексикалык маанисин түшүндүрө кетейин. Кедей деген сөз орус тилине которгондо бедный. Кедей деген сөздүн лексикалык мааниси бул эч нерсеге жетпеген жакыр адамдарды биз кедей дейбиз. Ал эми көпөс деген сөздүн орус тилине которгондо купец. Көпөс деген бул илгерки байыркы соодагерлер. Балдар, сүрөттөн кимдердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Биринчи сүрөттө Лев Толстойдун эки көпөс тамсилинен тартылган көпөстөрдүн сүрөттөрү. Ал эми экинчи сүрөттө Тверь шаарындагы көпөс Афанасий Никитиндин эстелиги. Байыркы замандан бери соода кылып келе жаткан адамдардын сүрөттөрү. Балдар, келгиле берилген тапшырманы аткаралы. Адамдар байыркы замандан бери эле соода кылышат. Көпөстөр бүт жер жүзүн кыдырышат. Биз баарыбыз дүкөндөргө товар сатып алууга барабыз. Ушул сүйлөмдөрдүн ээсин тапкыла. Биринчи сүйлөмдө балдар, адамдар байыркы замандан бери эле соода кылышат. Сүйлөмдүн ээси адамдар. Көпөстөр бүт жер жүзүн кыдырышат. Бул сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси көпөстөр. Кимдер? Көпөстөр. Биз баарыбыз дүкөндөргө товар сатып алууга барабыз. Сүйлөмдүн ээси биз. Кимдер? Биз. Балдар, сабагыбызды тест жумушу менен жыйынтыктасак. Сүйлөмдүн кайсы мүчөсү сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет? А. Баяндоочу, Б. Ээси, В. Этиш, Г. Аныктоочу. Сүйлөмдүн ээси кайсы суроолорго жооп берет? А. Эмне кылат, эмне кылды?
B. Кандай, кайсы. V. Kim, emne, kimdir, emneler. G. Kayda, kaçan. E'nin ar türdүү belgisi kayсы süйлөм мүчөсү аркылуу берилет? A. Баяндооч. B. Аныктооч. V. Толуктооч. G. Бышыктооч. Төмөнкү сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси кайсы? Мектептин ашканасынан таттуу токоч сатып алса болот. A. Мектептин ашканасынан. B. Таттуу. В. Токоч. G. Сатып алса болот. Балдар, үйгө тапшырма. Тибер шаарында эмне үчүн Афанасий Никитин деген көпөскө эстелик тургузулган? Ал жөнүндө маалымат таап келгиле. Бүгүнкү өтүлгөн теманы кайталап келгиле. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Силердин урматыңар менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Кыдыкова Айнура Табалдиева.